Жүрек ошол Кудайды таанымайынчачы, тынчыбай ар нерсени таанып кете береткен, болгон ой пикирдин баарын бир капталга таштап кете берет. Анан улам жаңы нерселерди биле берет, билгиси келе берет. Эмне ачык болсо шонун бардыгын таанып билип, кайра дагы билгиси келет. Ушинтип отуруп жүрөк туйгуга түшө берип, мана көп адамдардын жүрөгү азыр сыртта жүргөндө байлык деп байлыкка да жетти, үй деп үйдү да салды, сүйгөнүмө деп сүйгөнүнө жетти, бирок жүрөгүнө барыбыр бир нерсе жетпейт. Тойбойт, тынбайт жүрөгү. Бүкү-түкү боло берет, туйгуга түшө берет. Анан бир күнү келип, бирөө даават кылып мечитке келсе, мечитке келгенде өзүнүн жүрөгүн тапкан кишидей, жүрөк издеген нерсесин тапкандай болуп, жүрөккө мечитке келгенде Кудайга ибарат кылып дуа кылганда жүрөгү тынчып калат. Башка жерден жүрөгү түнөк таппайт. Өзүнүн үйүндө, өлөң төшөгүндө жатып дагы туйгу менен уктай албай таң атып жиберет да адам. Жүрөгү тойбогон, жүрөгү ачка адам, Алланы жүрөгү таанымаган адамдын байлыкка да таянып көрөт, жүрөк бечара байлыкты тааныгандан кийин. Бийликке да таянып көрөт, жүрөк бечара бийликти тааныгандан кийин. Өзүнө окшогон бир адамга да таянып көрөт, а деле маселесин чечпейт. Аларды зикир кылып, максатына жетпейт. Байкуш жүрөк түнөк издеп, тынчыйынчы, кайерден тынчыйын деп сүйбөгөндү сүйүп көрөт. Бирок Алланы таанып билгенде, анан жүрөк тынчыйт. Башканын бардыгын унутат, Алланы зикир кыла алса, Алланы дайыма зикир кылган жүрөк башка бир эч бир нерседен кыжалат болбойт экен.